тыныч жата албай калдык да, жүрөгүбүздө чоң эле жара болду могучу. Анан могу амиссияга илинип, андан кийин срок өтүп кеткендер бүт эле Россияда тентип жүргөндөр могу баары, жыргаган киши жок. Же болбосо күйөөсү жок, жесир аялдар байкуштарчы. Кичинекей балдар менен Швецияда иштеп, тияк биякта иштеп, баягы сыла албай калган, убакына жетишпей калгандар да көп элечи. Анан монтип эптеп бир легкий конструкция кылып неметкендерди снос деп жазып кетти. Легкий конструкция бирөө полноценный үй да. Башка мисалы үчүн көбү акчабыз болсо кызыл китеби менен жакшынакай эле бир новостройкадан алмак $100,000 болсо. Анан биз тетиги канча жыл квартиралап жүрдүк. Ар кайсы мында бир комнатада жашап балдарыбыз менен. Ошондон тажаганыбыздан кой бир өзүбүз качан үйгө жетели деп могу балдарыбыз менен квартирага кире албайсың балдар мененчи. Анан ушул балдарыбыз менен кой бир эптеп бир үйгө жетели деп анан могу $4,000–5,000 $6,000 алганбыз могу жерлердичи. Муну сатып алганбыз, урдап же бир басып алган жокпуз. 2019-жылы ушул участокты Норматова Бактыбекден сатып алган болчумун. Сатып алып тегерете фундамент коюп 2019-жылы ноябрь айында. Азыр документтер 2 айдын ичинде чыгат, пока токтотуп тургула дегенине байланыштуу стройка токтоп калган. 2022-ден бери контейнерде жашап жүрдүм. Апамды көз алганбыз, анан бул тамды салдыртып, ортодон өрттөп да кетишти. Эч кандай документ чыгарып тура албай, кайрылган бардык жактарга кайрылуу кылдык.